Biz 15 yıl uktap geldik. Bizim ak körpü ümitimiz buna oygonduk. El oygon, ankeni yoldan azap geldi. 3 aydan beri eldim var, Gagarin'e çıkıptı. Marş Hoca, bunda gelip bütkünde bir ayda gubernatörga söz bergenden keyin bir ayda bitiriş деп koyup 15-nji aksal daha geldi. Ошол проблеманы чечебиз деп барбаган жерге барып атып, аябай коррупцияга батканын Кыргызстан эмес, ошо сокулуктун эле бир айыл өкмөтүндөгү укмуштуу коррупцияларды көрүп алып, муну айтпаганга болбойт го деп ушул жерге чыгып отурам. Өзүм болсо биринчи группада инвалидмин. Анан ушул жерден басыш кыйын, ушул жерден эшикке чыга албайм, маяка магазинге эч жака бара албай калам да, жаган күндөрчү. Жанагы эле каралган 28 миллионго аяна чейин чыгабыз деп макулдашып туруп ишти башташкан экен. Ушул маселелерди жазып, кат жүзүндө өкмөткө, акимиятка, депутаттарга тыштагыздар, кат жүзүндө да карайлы да. Пул болбосун. Май күнү Бишкектин Ак Ордо конушунун тургундары жолду тосуп алып митингге чыгышты. Митингге чыккан 500гө жакын тургун бийликтегилерден конуштун 1 жылдан бери бүтпөй келген жол маселесин чечип берүүсүн талап кылышкан. Политклиника медиасы Медирейт программасынын алкагында Ак Ордонун жолдор эмне үчүн бүтпөй жаткандыгын, ал үчүн ким жооптуу экенин текшерип көрдү. Могу жолду кече эл чогулуп, собрание болот дегенде бүгүн кыла салыптыр, могу тетерге чейинчи. Ак Ордолуктардын мындай массалык митингге чыгышына башкы көчөнүн 1 жылдан бери салынып бүтпөгөнү себеп болгон. Конуштун Ушихина деп аталган бул башкы көчөсүнө былтыр тендерден утуп чыккан компания жол салып беребиз деп 24 миллион сом алышкан. Келишим боюнча 50 күндүн ичинде жолду бүтүрүп беребиз деген компания 1 жылдай убакыт өтсө деле жолду жасап аяна чыккан эмес. Рыспек Үсейинов Ак Ордодо 10 жылдан бери жашайт. Анын айтымында конуштун эң эле орчундуу көйгөйү бул жол. Өзүм болсо биринчи группада инвалидмин. Анан ушул жерден басыш кыйын, ушул жерден эшикке чыга албайм, маяка магазинге эч жака бара албай калам да, жаган күндөрчү. Анан мынакей Морекил эптеп арыктарды элдер эптеп өздөрүнүн колунун эмеси менен эптеп арык салып коюшкан Морекилге. Бул арыкка суу батпайт. Үй жактын тетинде мусор, сусурлардын баары бүт агып келет да, ошол жерге келип турбаларга такалат дагы. Суунун баары ушу көчөгө чыгат. Могу этек үйлөрдү бүт үйлөрүнө кирет сууларчы. Эптеп бул үйүнө кирип атканда мен эптеп шагылтып көтөрүп койгом, ата мону коросо суу толуп калчы. Аябай кыйналдык бул жерде, ушу база албай, ушу басыш кыйын болот. Мен эмес, майда балдар база албайт дечи. Кантип басасың бул жерде, могу жолдун баары каштасып калса басыш кыйын болот дечи. Азыр иштеп Азыр булар болсо азыр булар сергелеп показывай иштеп атат булар азырчы. Булар азыр биткенден токтойт. İşte turат ушинтип койлу, булар акылы кыбырам шейтип коет. Бул жол бүтүшүнө быйыл билбейм качан бүтөт бул жолду. Бүтүрсө дагы талапка жооп бере турган жол салынбайт дерге азырчы. Жол азабын айдоочулар дагы экесе тартышат. Мында жолдун акыбалынан улам учурда Ак Ордонун бул аймагында 185 маршруттук линиянын 2 эле машинасы каттайт. Окуучулар милдетин алгандан кийин эле жок тартып атабыз. 215 деген маршрут келди эле, ал кааласа кирет, кааласа чыгып кетет. Биз өзүбүз үчүн тартып атабыз. 2 машина, мен дагы дос балам бар, экөөбүз тартып атабыз ушул балдарды. 1 жыл өзү башталганда жолдун 1 жыл болду. Бүтпөйт мынакей 1 жылдан бери. Ошондо азыр жакта 185ден 2 эле маршрутка каттайт. Бул жерде окуучуларды тарткан 2 эле маршрутка каттайбыз. Неге калгандары келбейби? Калгандары башка жакка чыгып кетип калышты өйдө. Өтө кыйналып атабыз. Мына бул ноябрда башталган. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. Мына 7 ай болуптур. 7 айда балдарыбыз кыйналып, келген маршрутубуздар качып, үч жака кетип, балдарыбыз үч жака жөө чыгып окуп атышат. Тура жок. Жол чыла. Элибиз аябай кыйналып кетти. Жолдун бүтпөй калышына, көчөнүн мындай акыбалда жатканына Ак Ордолуктар митингде Новопавловка айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Ороз Омуров менен айылдык кеңештин депутаты Айнура Садыралиеваны күнөөлөшкөн.
Тургундардын айыптоолоруна кабылган айылдык кеңештин депутатынан комментарий алып көрдүк. Депутат айым жолдун өз убагында бүтпөй калганына, күнөөлүүлөрдү атайын текшерүү органдары аныктасын деп жооп берди. Биздин эмнебиз, биз деген жана порталга булар жооп берген документтерин эле карашта, ошонун эле документи туура экен деп эле анан биз кол коюп беришибиз керек. Меники ошол айым ошол себептен бул ойлоп атат да элдер мындай эме деп. Биз деген акча жагына да кийлигише албайбыз, айылдык кеңештин депутаттары. Башка жагына да кийлигише албайбыз, биз болгон элдин гана көйгөйүн бере алабыз. Ошол себептен басымдуу бөлүк болуп, бирок эми аны укук коргоо органдары декабрдан бери текшерип атат. Өздөрүнүн баасын берет. Ким күнөөлүүлөр болсо алдык деген өзү укук коргоо органдары баасын белгилеп, анан бизге дагы отчетун берет деген үмүттөмүн. Кийин када кайрылышкан биздин депутаттар азыркы маалда прокуратурада, Сокулук прокуратурасынын текшерүүсүндө. Ошондой эле биз жол салынып баштаган мезгилде айыл өкмөт башчысы болуп турган Ороз Омуров менен да байланыштык. Ал өз сөзүндө жолдун өз убагында бүтпөй калышына, элдин өзүнүн күнөөсү бар деп тургундарды айыптады. Анын айтымында конуштагылар мыйзамсыз канализацияны салып алышкандыктан жумуш иши кечеңдеп, убагында бүтүрүүгө мүмкүн эмес болгон. 2018-жылы ал жерде канализация жок, эчтеке жок болчу да. Булар болсо 2020-жылы канализация куруптур. Аны эл өздөрүнүн күнөөсү, ал эч кимдин күнөөсү жок жерде. Элдер өздөрү самовольно курушкан, курдурушкан башка бир фирмага. Ал болсо 2021-жылы ишке келгенде уже көрүнүп калып атпайбы. Ага чейин проект түзүп атканда ал жерде жөн эле талаа болчу да. Кээ бир жерде үйлөр эле жок болчу. Ал үйлөрдүн баарын салышып, элдин өзүнүн эмеси, ал бул жерде күнөө жок. Адрессикте. Элдер деген эме өздөрүнүн кемчиликтерин айтпайт, бирөөнүн кемчилигин чыгара беришет да, ушинтип. Учурда жолду бүтүрүп аягына чыгуу үчүн курулуш компания 24 миллион сомдон тышкары дагы 8 миллион сомдой акча сурап жатат. Айыл башчынын айтымында компаниянын өкүлдөрү кошумча акча берилбесе, тротуар салынбаарын билдиришкен. Тротуар негизи болуш керек. Эки жагында тротуар. Жол салынгандан кийин тротуар болуш керек деп, проектке да кириш керек болчу. Башында бар. Тротуар бар, Башында проект менен келген дагы азыркы убакта тротуары жок салабыз деген сөздөр болуп атат да. Биз ошондуктан баары ушул мыйзамдуу болсун, талапка жооп бергидей болсун деп кайрылуу жасадык. Эми мунун баары биздин ушул Ак Ордобуздун эли азыркы убакта ойлоп атат, Садыр Нуркожоевичке жетсе сөз өздүк контролун алат го депчи. Контролго алып териштирүү иштерин жүргүзүп, жеп ичкендер бир сөз жоопко тартылыш керек. Бизге мыйзамдуу талапка жооп бергидей жол керек. Келечекте ошол жерде биздин балдарыбыз өтөт басат. Эртеги күндө дагы бир жылдан кийин да ремонт иштерине жол берилбеш керек. Ал эми жолду салып жаткан Орус курулуш компаниясы жолду салып жатканда долбоордо көрсөтүлбөгөн кошумча жумуштар чыгып калгандыктан акча жетпей калганын билдиришти. Дополнительный жумуштар көп экен да. Канализацияларды узунунан казып дагы таптабай таштаганда ошолордун баарын кайра кошумча жумуш кылып жасап атпайлыбы? Проект кошумча жумуштар көрсөтүлгөн эмес беле эмне? Көрсөтүлгөн эмес да. Силер бул боюнча кайрылдыңар беле анан? Кат менен кайрылганбыз, айыл өкмөткө бүт каттар бар. Кышында жумуш болбойт да. Ошон үчүн кайра жазында баштадык да. Бирок келишим боюнча 50 күндүн ичинде бүтүп бермексиңер туурабы? Жазында баштасаңар деле. Кошумча жумуштар эле анан кышында калбады. Кыш эрте келип калды, ошон үчүн токтотконго аргасыз болуп да. Биз долбоорго эмне үчүн кошумча жумуштар кирген эмес деген суроо менен Ак Ордо конушуна караган Новопавловка айыл өкмөтүнө кайрылдык. Айыл өкмөттүн орун басарынын айтымында долбоордогу каталарга мурдагы айыл өкмөт башчысы менен орун басары жоопту. Жанагы эле каралган 28 миллионго аягына чейин чыгабыз деп макулдашып туруп ишти башташкан экен. Анан кийин эле ортодон баягы кагаздарда көрсөтүлбөгөн көйгөйлөр пайда болуп, анан ошонун негизинде ушундай. Кагаздарда эмне үчүн көрсөтүлбөй калган ал көйгөйлөр? Айыл өкмөт көрсөтүш керек болчу деп турабы? Эми аны неге көрсөтүлгөн эмес да? Проекти чийгенде деген мисалы ошол жерге мурдагы азыркы айтып атпаймынбы, канализацияны алып өткөн фирманын жанагы жерлерин деген тапталбай калышы боюнча деген аны карашкан эмес окшойт. Алар мен толук билбейм да алар. Ким жооп берет аларга? Эми айтып атпаймынбы, мен азыр ал кезде башка кызматта болчумун. Алардын ошол кезде иштеп аткан адамдар мүмкүн ушул суроолорго жооп бере алат деп ишенем.
Ак Ордонун айыл өкмөт башчылары ушул жылдын май айында эле алмашкан. 1-майдан тартып Нурболот Мурзакматов аймакка жаңа айыл өкмөт башчы болуп дайындалган. Мындан улам жаңа айыл өкмөт башчы бул жолдун долбоору менен жакында эле таанышыптыр. Жол бүтпөй калды, бул чоң бир жоопкерчилик болчу да турабы? Аны жол бүтпөй калды. Азыр сиздер болсо мен жаңы эле кызматка кириштим деп атасыз. Жок, мен антип такыр сөзүмө неме эткем жок. Ондан баштап мен кызматымды аткарып, анан кызмат милдетимди ишке киргизем. Ал эми теги жоопкерчилик, жок, мен вокруг эмес, точно айтып атам. По факту. Жоопкерчилик жөнүндө маселени мага ушундай полномочия берген эмес, жоопкерчиликти карагыла деп. Мен ишти аткар. Мен аткаруучу органдын башчысымын. Анан жок болгон материалдарын өзлөрүнүн каражатынан салгыла деп мен да айта албайм, эч ким айта албайт. Ушундай. Кимдин катасы экенин это другой вопрос. Учурдагы айыл өкмөттөгүлөрдөн так жооп ала албаган биз кайра эле Ак Ордонун мурунку айыл өкмөт башчысына кайрылдык. Ал болсо жол аба ырайына байланыштуу бүтпөй калганын айтты. Проектте эмнеге ошол кошумча жумуштар көрсөтүлгөн эмес? Ал көрүнбөйт да проекттечи. Проект 2018-жылы түзүлгөн. Биз 2021 жылы тендерге берип атпайбызбы? Анан еще баада өсүп кеткен, билесиз да. Өсүп кетпеди, 2-3 эсе өсүп кетпеди. Бирок негизи көрсөтүлүш керек болчу да турабы? Баардык кошумча жумуштар ушундай болот деп. Аларды көрсөтө албайт. Проекти түшкөндө деген ал 2018-жылы ал жерде канализация жок, эчтеке жок болчу да. Булар болсо 2020-жылы канализация куруптур. Аны эл өздөрүнүн күнөөсү, ал эч кимдин күнөөсү жок жерде. Учурда ак ордолуктар бүтпөй жаткан жол маселеси менен башкы прокуратурага кайрылышкан. Мекеме ишти иликтөөнү УКМКга өткөрүп берген. Тергөө иштери жүрүп жаткандыктан биз жолдун долбоорун жана тийиштүү документтерди ала алган жокпуз. Белгилей кетсек, Ак Ордо конушу мындан 20 жыл мурун түптөлгөн болсо деле, көпчүлүк жолдору начар. Салына элек дагы далай көчөлөрү бар. Деген менен акча бөлүнүп, проект ишке киришсе деле жол салынбай каңгырап жатканы тургундардын көкөйүнө катуу тийген.